жол кырсыгы катталып 5 адам каза болду. Кечээ 9-сентябрда саат 19:30 чамаларында Токмок-Кошой Унаа жолунун 3-чакырымында жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 1954-жылы туулган жаран күмүш түстөгү Toyota Wish үлгүсүндөгү Унаанын башкаруусунда түштүктөн түндүктү көздөй келе жаткан учурда 1975-жылы туулган Subaru Accent Унаасы менен карама-каршы тилкеден чыгып Toyota Wish'ти сүзгөнү аныкталган. Кесепетинен Toyota Wish айдоочусу жана 1993-жылы туулган 2 жүргүнчү, 2014-жылы туулган наристе жана өздүгү тактала элек дагы бир жаран окуя болгон жерде каза болгон. Ал эми 1979-жылы туулган БГМ, 1990-жылы туулган КШМ, 2012-жылы туулган МГ Чүй районунун аймактык ооруканасына жеткирилген. Subaru Accent Унаасынын айдоочусу Чүй райондук хирургия бөлүмүндө жаткырылган. Коррупционерлердин бардыгы түрмөдө отурат. Бирөөсү дагы четте жүрбөйт. Бардык коррупционерлерди түрмөгө алып барып тыгабыз. Бул биздин башкы милдетибиз. Эгерде биз коррупцияны тыя албасак, анда эч кандай жакшы турмушка жетпейбиз. Урматтуу туугандар, муну бардыгыңыздар бөркүңүздө ишенип кое бериңиздер. Мен бийликке келсем коррупцияны жок кылам, Камчыбек Ташиев 13 жыл мурда айткан. Кыргыз саясатынын тарыхында шайлоого катышкан партиялар талапкерлердин дээрлик ар бири биз бийликке келсек коррупция менен ОПГны жок кылабыз деп убада беришкен. Айрыкча 2010-жылы бийликчил партиялардын негизги урааны мына ушундай болчу. Жыйынтыгында коррупционерлерге табакташ бандиттер менен тилектеш болуп алышкан. Компаниянын тарыхындагы эң ичке смартфон iPhone 17 үлгүсүндөгү телефон коомчулукка көрсөтүлдү. Америкалык электроника өндүрүүчүсү Apple жаңы iPhone 17, iPhone 17 Air жана iPhone 17 Pro чыгарып презентациясын өткөрдү. iPhone 17 6 ядролуу негизги процессору жана 5 ядролуу графикалык процессору бар. A19 чиптери менен жабдылганы түшүндүрүлгөн. Apple компаниясынын айтымында iPhone 17 мурунку моделге караганда 8 саатка көп иштейт жана батареяны тезирээк калыбына келтирүү үчүн QI2 зымсыз кубаттоо стандартын колдойт. Экрандын өлчөмү 6,3 дюймду түзөт. Жаңы iPhone 5 түстө бар. Кара, кызыл, көк, жашыл жана ак. iPhone 17-нин баасы $799, Air $999, Pro $1099 сатылат. Сатуу 19-сентябрда башталат. Өзгөндүн Карадыйкан айылында 1 куб таза сууга 7 сомдон төлөө сунушталууда. 5-сентябрда Өзгөндүн Жазы айыл өкмөтүнүн Карадыйкан айылында таза суу кызматтарынын тарифин аныктоо максатында жергиликтүү тургундар менен талкуу уюштурулду. Бул тууралуу айыл өкмөттөн билдиришти. Маалыматка караганда ага айыл өкмөттүнүн өкүлдөрү, айыл өкмөттүнүн алдындагы Жазы Нур муниципалдык ишканасынын кызматкерлери, айылдык кеңештин депутаттары жана жергиликтүү тургундар катышты. Талкуунун жүрүшүндө айыл тургундары тарабынан бир катар сунуштар айтылып, тарифти аныктоодо коомчулуктун кызыкчылыктарын эске алуу маселеси белгиленди. Жергиликтүү тургундар тарабынан 1 куб сууга 7 сомдон төлөө сунушу түштү. Бирок бул суунун тарифи 1 кубуна 7 сомдон чечилди дегенди билдирбейт. Элдин сунушу айылдык кеңештин кароосуна киргизилет. Айылдык кеңештин депутаттары элдин сунушун карап токтом кабыл алып беришет. Бул кадам таза суу менен камсыздоо кызматын туруктуу жүргүзүү жана анын сапатын жогорулатуу багытындагы маанилүү аракеттердин бири болуп саналат. Быйыл Ак Кыя айылынан жаңыдан суу түтүктөрү тартылып келип, ар бир үйгө суу киргизилген. Суу учурда түнү күнү чыгып жатат. Атайын эсептегичтер дагы ар бир үйгө орнотулган. Буга чейин таза суу жергиликтүүлөргө сааты менен гана берилип келген. Мындан улам бир кожолук айына 100 сомдон таза сууга төлөп келишкен. Карадыйкан айылында 1700 кожолук бар. Туруктуу жашаганы 1300 кожолукту түзөт. Президент мектеп жана бала бакчалар үчүн резиденциядан жер бөлүп берди. Президент Садыр Жапаров жаңы мектеп жана бала бакчаларды куруу үчүн Бишкектин жанындагы Ала Арча бир мамлекеттик резиденциясынын аймагынан 10,48 гектар жер бөлүп берүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин ишмерлигинин кепилдиктери жана экс-президенттин статусу жөнүндө мыйзам долбооруна маалымдама негиздеме айтылат. Буга Чоң Арык айылынын тургундарынын мектепке чейинки жана мектептик билим берүү мекемелеринин жетишсиздигин чечүү өтүнүчү менен кайрылуусу себеп болгон. Чоң Арыкта бекер жер жок экенин эске алып, мамлекет башчы бул максатта мамлекеттик резиденциясынын аймагын пайдаланууну тапшырды.
тапшырган. Борбор Жалал Абадка көчсө эмнеси жаман дейт мэр Эрисбек Ормоков. Борборду Бишкектен Жалал Абадка көчүрүү тууралуу кептерге шаар мэри Эрисбек Ормоков комментарий берди. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Эгер борбор биздин Жалал Абад шаарыбызга жылып калса эмнеси жаман? Албетте жакшы нерсе, биз ага үмүттөнөбүз. Бирок мен андай чечимди уга элекмин. Эгер чечим чыгып, борбор кала көчө турган болсо, биздин шаарыбыз талаптарга толук жооп берет деп айта алам. Борбор болуу үчүн шаарыбыз кандай талаптарга жооп бериши керек? Анын критерийлери кандай экенин мен так билбейм. Аны карай элекмин деген Эрис Ормоков. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын аталышы Манас деп өзгөртүү алдында турат. Мыйзам долбоору бүгүн парламенттин тармактык комитетинде каралып колдоо тапты.